Бишкекте 198 орунду жаңы мектеп курулуп жатат. Объекттин курулушуна шаардык бюджеттен 45 миллион сом бөлүнгөн. Аянты 1238 чарчы метрди түзөт. Биринчи кабатта 4 окуу бөлмөсү бар. Мектепте китепкана, хореографиялык, компьютердик жуунуучу бөлмөлөрү бар. Биздин мэрибиз Азиз Умбек Сурахматов бизге тапшырма берди. Бул 2019 жылы баштап титулдук капиталдык тизмесине киргизип 19 мектептин кошумчаны курулушту баштадык. Бул кошумча титулдук тизмесинде 45 миллион сом каралган. 2019 жылы биз бул кошумча боюнча долбоор жумуштарды бүтүрүп, шаардык структуралар менен бекитип, экспертизаны өткөрүп, 2019 жылы жайында бул курулушту баштаганбыз. Мектеп жер титирөө коркунучу бар аймакта жайгашкандыктан 9 балдык жер титирөөгө туруштук бергендей курулган. Былтыр августтун 3-үндө баштаганбыз. Буюрса мына бир жумадан тапшырабыз. Тендерде коюлган талаптардын баарын аткардык. Тапшырдык, мэр өзү келип көрүп кетти. Кабыл алды. Бишкекте 75 миң окуучуга эсептелген 97 мектеп бар. Аларда 150 миң бала окуйт. Окуучулардын саны жылдан жылга көбөйүп жаткандыктан 2021 жылга карата мэрия жаңы мектептерди куруу боюнча долбоорлорду даярдоодо. Капиталдык курулуш башкармалыгынын титулдук тизмесинде бир объект башталып курулуш бүтүрүп атат. Эмки жылда биз дагы 3 мектепти кошумча курабыз. 20 мектепте, 40 мектепте, анан 73 мектепте. Быйыл Борбор-Калаада 6 жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Курулуш иштерин архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги колго алган. Имараттардын көпчүлүгү коррупция менен күрөшүүдөн кайтарылган каражаттардын эсебинен курулуп жатат. Алина Бактыбекова, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.